Жашоо, дүнүйө бул инсанга убактылуу берилген нерсе. Дүнүйө жана дүнүйөнүн ичиндеги нерселердин баарысы, мунун бардыгы өзүнүн ээсиники. А инсан болсо аны убактылуу гана ээлеп турат да, өзүнүн пайдасына иштетет. Ал пайдасы инсан үчүн бүтпөгөн жашоо, ал бейиште. Эгер ошол бейишке ылайыктуу болуп барган болсо. Ошол бейишке ылайыктуу болуп баруусу үчүн инсан бул дүйнөдө керектебиси үчүн Аллах Таала ага берди. Дүйнөдөгү муктаждыктарын. Ошонун ичинде инсандын денеси. Дене, демек инсан билиш керек, бул меники эмес. Мага убактылуу берилген деди. Өзүнүкү эмес үчүн инсан өзүнүн денесиндеги жүрөгү, боору, өпкөсү, бөйрөгү мисалы үчүн билбейт. Же өзү аны иштетип жаткан жок. Аллах Таалага башип, Аллах Тааланын буйругу менен иштеп, ошол дене мүчөлөр инсанга кызматын кылып жатат. Эми сырткы келбетти дагы Аллах Таала сыноо үчүн бердиби? Аны Аллах Таала кайсы нерсеге колдонгон десе, ошол нерсеге колдонуп, Аллах Тааланын буйругу менен иштетүү керек болот. Кимдерге көрсөт десе, көрсөтөсүн, кимдерден жашыр десе, аны жашыруу керек болот. Өзүнүн денесин оңдоп, бузуп, тийишүү бул Аллах Таала тыйган амалдардан. Чийип, кооз болуп, же кооз көрүнүп башкалардын көзүнө, башкалар дагы бир Кудай Таалага шүгүрсүздүк кыла турган болсо, аны көрүп, менин денем жакшы эмес да, баланчаныкындай же түгүнчөнүкүндай деп, күнөөсү кошо шериктеш болуп калат. Адам билиш керек, менин денем, меники өзүм каалагандай колдонум эмес. Ал Аллах Таала берген. Аллах Таала айтты, силерге эмне асман, жердин бардыгын өзүнөн өзү жаралып калдыбы? Же өзүңөр жаратып алдыңарбы аны силер өзүңөрдүн пайдаңарга? Же денеңерди өзүңөр жаратып алдыңарбы? Же өзү эле жаралып калды деп атат. Менин денем, мен билем, мен каалагандай иштетем. Сеники болсо толук сен ээлик кыла турган болсоң, анда көзү көрбөй жаткан инсандарга бер да көзүңдү, өзүңө башка көз жасап ал. Же бооруңду бер, же жүрөгүңдү бер, же колуңду бер, же баспай аткандарга бутуңду бер дагы өзүң башка жасап ал десе эч кимдин колунан келбейт. Ошон үчүн инсан дүйнөдөгү өзүнүн чегин билиши керек болот дагы, өзүнү өзү жакшы таанып, жашоодогу келген максатын аныктап, ал максаты менен жашай турган болсо, дүйнөдөн, сыноодон ийгиликтүү өтүп, анан бүтпөс жашоо барганда бейиште анан каалагандай ырахаттанып жашай берет.